Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Жамал эжем, бүгүнкү күндө мусулман коомчулугунда ушу катуу талкууланып жаткан жоолук маселеси кайрадан эмнеден улам келип чыкты деп ойлойсуз? Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат ушул суроону бергениңиздерге. Мен дагы ошол соцсеттен бир жумадан бери карап байкап атам. Албетте муну биз аттиңдешибиз керек. Эң биринчиден ошол баарыбыз ошол Кыргызстанга 93-жылы эле конституцияны кабыл алганда ошо адамдардын дин эркиндигин мамлекет берген. Ошол себептен ар бир жаран Кыргызстанда жашаган, каалаган динине ишенгенге укугу бар. Эми азыркы учурда сиздер билесиздер, биздин коом негизи эле мутакалим коому, мен өзүм баш болуп, ошол илгерки 2000-жылдан бери эле ошол жоолук маселесин биз ошол мусулман аялдарды коргоп келатабыз. Бул дагы болсо азыр карап көрсөк, мисалы үчүн бул 2009-жылы аябай көп 5000ден ашык биздин мутакалим коомуна арыз түшкөн. Ошол жоолугубузду жулуп атат, өзгөчө Жалал Абадтан, Оштон, Чүйдөн, Баткенден ошол мугалимдер жоолугубуз менен кошо чачыбызды жулуп атат деген көптөгөн арыздар түшкөн. Ошол арыздардын баары бизге түшкөндөн кийин биз аны пресс-конференция берип, ошол министрлигине кайрылып, прокуратурага, сотко, омбудсменге кайрылып ошол маселелерди чечкенбиз. Албетте бул дагы жөнөкөй жерден чыккан эмес. Анткени ошол 2009-жылы ал убакта министр Мусаев эле билим берүү министрлигинде, ал киши ошол жоолукчан кыз балдар мектепке кирбесин деген приказы чыккандан кийин, постановление ошондон кийин бул бум башталган. Мунун берген ошол приказына ылайык баардык мектептин директорлору, завучтары кыздарды жоолукчан киргизбей чече башташкан. Биз ошол жылдан бери эле бул менен маселе менен күрөшүп келатабыз. Албетте биз ошол эки андан кийин ошол бирдиктүү форманы киргизебиз деп дагы албетте биз дайыма айтабыз. Бирдиктик форма киргизүү дагы бул мыйзамсыз. Бирок ошол көпчүлүк учурда ошол ата-энелер каалап атат деп буну да киргизгенден кийин дагы сиздер билгендей эле ошол 2011-жылы Сыдыков министр, билим берүү министрлиги болгондо, ал киши дагы экинчи ирет ошол жоолукчан кирүүгө, диний атрибутиканы мектептерге, ошол сабак берүү жайларга колдонууга тыюу салынат деген өзүнүн приказын чыгаргандан кийин дагы бүт Кыргызстандан бизге арыздар түшө баштады. Бизге ошол 2011-жылы 1756 арыз түшкөн. Ошондо дагы биз пикетке чыгып, министрлигин астында ошол арызды жокко чыгарганбыз, пресс-конференцияларды бергенбиз. Ошол кыздардын укугун коргош үчүн прокуратурага, сотко, омбудсменге кайрылып, ошол эки кыздарыбыз кайра жоолукчан мектептерге кирип калган. Эми ошол 2011-жылдын статистикасын карап көрсөк, 2012-жылы бизге 175 арыз түшкөн экен. Ал эми 2017-жылы 20 арыз түшкөн. 2020-жылы, былтыркы жылы 5 гана арыз түшкөн. Быйыл мына 2021-жылы бизге азыр 3 арыз түштү. Ошол арыздын негизинде биз азыр муну ошо билим берүү министрлигине, омбудсменге кат жазып, бул маселени буюрса чечкенге аракет кылабыз да. Бул көйгөй эмнеден чыгып атат? Мен ушуга жооп бергим келет. Көпчүлүк учурда эле ошол арыз жазуу биздин жарандардын укугу бар. Эгерде алар ошол эки мектепте аны жоолукчан киргизбей аткан болсо, мектеп бул мамлекеттик орган болгондуктан алар прокуратурага арыз жазса, ошол замат арызын кабыл алып иш козгошот. Бул биринчи жолду эң кыска чече турган маселе. Экинчи, ал Кыргызстандын жараны катары сотко берген какысы бар. Сотко барып кайрылып, ошол кыз ата-энеси менен барып арыз жазып, мени ушундай жоолукчан киргизбей атат, бул менин укугум, мен жоолук салынам, бул менин өзүмдүн ошол эки диним боюнча салынып атам дегенге деп жазса, анын дагы сот ошол арызын кабыл алып, ошол жабыркаган жагына чечип берет. Бирок көпчүлүк учурда биз мына 20 жылдан ашуун 22-жылга кетип атат. Биз тажрыйбабызда көрүп атабыз. Ошол тажрыйбабызда көп эле мусулман үй бүлөлөрү арыз жазгысы келбейт, прокуратурага жазгыла десек, ал биздин тууганыбыз болот, абжебиз болот, же болбосо бир кудабыз болот деп, уят деп бергенден
тартынышат. Экинчи маселе сотко бергиле десек, жок, сотко бергенден дагы ал тууганыбыз болот, кандай болуп калат, же бир коркуу сезими болот. Андан кийин көпчүлүк учурда эле бизге дагы арыз жазгыла десек, мындай бир жазсакпы, жазбасакпы, жөн эле чалып бериңизчи директорго деп да сурангандар өтө көп. Бизге телефондорун берсе, мен дайыма ошол ар бирөөнүн директору мененги сүйлөшүп, завучу болуп түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Кээ бир учурда такыр түшүнбөй турган болсо, биз анда ошол арыз жазып бериңиздер деп, биз ошол омбудсменге, анан билим берүү министрлигине кат жазып, андан кийин ошолордун маселелерин чечебиз. Эми бул жерде карап көрсөк, эмнеге бул көйгөй чыгып атат? Биринчиден мен ойлойм, ошол бул адамдык эле бир фактор да. Мен эмнеге ошол 15 жылдагы статистикасын силерге алып келип атам. Ошол 2009 жылы 5000ден ашык арыз түшсө, 2011 жылы 1756, былтыр болсо 5 эле арыз түшүп атат да. Бул бир мамлекет буга каршы эмес. Мамлекет ошол бизге 93 жылы 5 майда конституция кабыл алынганда эле ар бир жаранга диндин укугун, каалаган диниңе ишене бер деген бизге укукту берген. Ошон үчүн биз ошол укуктарыбызды мыйзам талаасында чечип алганга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Эми бул жерде ошол бир арыз же эки арыз, мен ойлойм, бул адамдык фактор. Бул жерде ошол адамдык фактор болгондуктан дагы аттиңдешибиз керек. Мен ошол соцсеттен карап отурсам, ошол уставка жазып алганбыз. Ошол уставыбызда ошондой, ошон үчүн мен сени мектепке жоолугу жок киргизем деп атат. Мен атайын кайрылып кетким келет. Кыргызстанда ар бир документ ал күчтүү болуш үчүн ал конституцияга шайма-шай келиш керек. Эгерде каалаган бир документин жасап алып, ал конституцияга туура эмес келсе, бул жерде устав, конституция айтып атат 16-32 беренесинде Кыргызстандын ар бир жараны өзүнүн дин эркин тутууга укугу бар деп атышат да. Демек бул жерде ошол конституцияга булардын уставы карама каршы келип атат. Ошол себептен булар уставын оңдош керек. Эгерде ошол мектепте окуп аткан кыздар, мен мисалы көп жылдан бери эле кайрылам, эгерде ошол уставдарды бизге бергилечи, бирөөңөр сотко бергилечи, сотто жеңеличи десем, аттиңдешибиз керек. Мына 22 жылдан бери бир дагы жаран соттун аягына чыга албай атабыз. Мисалы үчүн мен ошол 2011 жылдары, 2010 жылы, 12 жылдары ошол университеттерде студент кыздарды киргизбей атканда деканды сотко бергенибизде дагы кыздар встречный арыз жазып, ошол арыздарын алып коюшкан. Мисалы проректорлорун дагы киргизбей атканда дагы, бул Кыргызстандын Кыргыз-Түрк университетинде дагы проректору киргизбей 25 кызды ошол кубалап атканда дагы биз аны ошол Түркиянын элчилигине барып, ошонун баарын чечкенибизде дагы ошол эки кыздарыбыз арыз жазган, бирок кыска мөөнөттө сотко чейин ал кыздар Түркияга окуган кетип калганда. Бул жерде ошол көпчүлүк учурда эле биздин жарандар ошол ишти аягына чыгарбайт да. Кыргызчылыкка салып коебуз. Тууган урук уят, келди, кечирим сурады, мен кечирип койдум. Анан мени аябай күлкүнүчтүү кылганы, ошол мага орусча эле келип сүйлөп, мени ушундай киргизбей атат деп, ошол деканыбыз, мугалимибиз деп келген кыздар мага жооп келет, орусча түшүнбөй калыптырбыз, эжекебиздин айтканы бизге эч кандай бир мажбурлоо болбоптур деген бизге жооптор келет. Бул жерден дагы мен ошол биздин мусулман жамаатына, ошол жабыркап аткан кыздарга кайрылат элем. Бизге арызыңыздарды бериңиздер. Биз дайыма чечип бергенге даярбыз. Биз ошол кызматыбыздабыз. Ошол Мутакалим командасы күнү түнү ошол волонтер болуп, биз 22 жылдан бери ошол мусулман аялдардын укугун коргогондун үстүндө иштеп келебиз да. Мен өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Мисалы Орто Азияда бир гана Кыргызстанда мектептерде, университеттерде жоолукчан иштегенге сиздердин укугуңуздар бар, мыйзам буга тыюу салбайт. Ошон үчүн сиздер өзүңүздөрдүн ошол мыйзам талаасында укугуңуздар үчүн күрөшкөнгө үйрөнүңүздөр. Ошону каяка арыз жазганды муну билиш керек. Анан мындай бир акыл менен калчап, юридикалык жактан өзүңөрдүн укугуңарды коргоп алганга биздин мамлекет толук
буга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ал эми адамдык факторлорго биз кайрылып кетишибиз керек. Бул жерден дагы ошол завучу болобу, директор болобу, демек ал адамдар ошол Кыргызстандын конституциясын ачып окушкан эмес. Демек алардын ошол биздин Кыргызстандын мыйзамы боюнча сабатсыздыгы, ошондой уставдарды бекитип аткандан кийин бугунун үстүнө дагы эгерде арыз жазып, ошол уставдарды дагы жокко чыгарганга силердин толук жарандык укугуңуздар бар. Абдан жакшы маалымат берип кеттиңиз. Ошо негизи айтсаңыз, ушул маселеге туш болгон, проблемага туш болгон кыздар, окуучулар, жада калса жоолукчан сабак бере албай келген мугалим эжекелерибиз бар. Бул сыр деле эмес. Ошолор кандай аракеттерди кылыш керек, мындай бир ушул процедурасын айтып берсеңиз? Туура айтып атасыз. Эң биринчи процедура, эгерде ошол кызды мектепке киргизбей же жоолукчан деп ага бир акарат жаман сөздөрдү айтса, анын Кыргызстандын мыйзамы боюнча прокуратурага ата-энеси менен барып, ал несовершеннолетний, ата-энеси менен барып арыз жазат. Арыз жазганда бул жөн эле жоолукчан киргизбей аткан эмес, мени баскырлап атат, мени ошондой бир атайын статьялар бар, ошонун баарын жазып, ошол прокурорго арыз жазса болот. Мисалы үчүн кайсы райондо жашайбы, айылда жашайбы, ошол райондун прокуратурасына бирден бир арыз жазганга укугу бар. Прокуратура бул анткени мамлекеттик учреждение болгондуктан арызын кабыл алат. Экинчиси, кааласа сотко да берсе болот. Сотко барып дагы ата-энеси менен барып, ушундай болуп атат, бул менин моральдык укугума мындай келип атат деп дагы, материалдык жагыма мынча ущерб болду, нервим кетти, лечениема деп деле өзүнчө бир айып пулду салып, ошону мага төлөп берсин деп дагы кошуп арыз жазып койгонго да укугу бар. Мен айтып атпаймын, көпчүлүк учурда ушул эки нерсени биз кыргыздар колдонгонду билбейбиз да. Кыргызстандын жарандары эмнегедир эле колдонгонду билбейбиз, коркобуз, уялабыз. Анан муну бир чоң нерсе деп ойлойбуз. Жок, бул ар бир нерсенин жараны, бул мамлекеттин ушундай процедурасы бар. Муну бериш керек, коркпош керек. Бул ошол мыйзамдуу майданында биз чечишибиз керек. Экинчиси, эгерде алар ошондой бир сотко бергиси келбесе, прокуратурага арыз жазганды каалашпаса, анда бизге эле, биз мына 10 жылдан ашуун, бизге жөн эле ак кагазга эле WhatsApp'тан арызын жиберишет, биз ошону эле прокуратурагабы, мектеп директорунабы, анан биз билим берүү министрлигине, омбудсменге кат жиберебиз. Бул негизи Кыргызстан мыйзамы боюнча 15 күнүн ичинде бизге жооп келет. Ошол процедура менен эле кайра мектебине кирип жашынакай окуп атышат да. Анан эми эгерде жоолукчан иштеп аткан болсо, ал ата-эненин ага кереги жок. Ал өзү эле барып мугалим арызын жазып, ушундай болуп атат, менин укугум бар десе болот да. Бирок биз бул жерде дагы бир нерсени карашыбыз керек. Көпчүлүк учурда эле биздикилер жумушка кирбей эле мени жоолукчан деп албай атат деген дагы көп мындай өзүбүздүн бир стереотиптүү бир ой жүгүртүүлөрүбүз көп да. Мен дайыма айтам, эгерде биздин ошол педагогдорубуз өтө күчтүү болсо, мен деле мисалы жетекчи катары мага жоолук салынабы, каска кийеби мага баары бир да. Эгерде ал педагогикалык жагынан, профессионалдуу жагынан өтө бийик болсо, ар бир мектеп ошол мугалимди кармап калганга аракет кылат да. Ошон үчүн биз дагы ошол мусулман эжекелерге да кайрылат элем, өзүңөрдүн профессионалдуу жагыңарды аябай өнүктүрүңүздөр. Анан мен ошол Кыргызстандын жарандарына да кайрылып кетет элем. Ушул бул жоолук маселеси негизинен чечилген. Кыргызстанда эч бир көйгөй жок. Кааласак паспортко жоолукча түшөбүз, кааласак чет мамлекетке учабыз, кааласак мектептерде окуйбуз, кааласак докторский жасабыз, аспирантурада окуйбуз. Бул бир мындай бир тыюу салынган нерсе эмес. Биз өзүбүздүн профессионалдык деңгээлибизди жана юридикалык жактан өзүбүздүн укуктарыбызды коргогонду үйрөнүшүбүз керек. Биз эле мисалы ошол жоолук маселесин коргош үчүн дагы бул жөн эле бир арыз жазып койгондон чечилген жок. Биздин коом муну ООНго арыздарды жаздык, ошол адам укугу Кыргызстанда тебеленип атат деп. Алар бизге рекомендациясын берди, мамлекет катары. Ошол Кыргызстан эгерде силер жоолукчан кыздарды мектепке киргизбей турган болсоңор, анда силерде сабатсыз кыздар көбөйөт. Бул жакшылыкка алып келбейт деп. Ошондой эле биз мисалы үчүн арыздардын баарын президентке, жогорку кеңешке, депутаттарга жазып, муну түшүндүрмө иштерин аябай көп кылгандыктан коомчулук муну түшүнүп, мындай бир кабыл алып, колдоп баштады. Албетте азыр ошол соцсетте
аябай активдүү болуп атканы, ошол биздин жаштарыбыз мүмкүн бул маселе менен биринчи жолу мындай кабыл болуп атышат. Бирок бул маселе, мен дагы бир жолу айткым келет, Кыргызстанда бул чечилген маселе. Анан буга бир мыйзам чыгаруу деген да бул туура эмес, анткени Конституцияда силерге ошол 16-32 беренеңиздерде ошол жерде укук бар. Конституция жазылган нерсе болсо, ага мыйзам чыкпайт. Биз ошол иерархияны түшүнүп койсок да, демек биз ошол дүйнөлүк масштабта дагы ар бир конституциянын өзүнө бекиле турган определенный бир мыйзамдар бар да, эң бийик мыйзамдар. Ошолордун бириси бул адам укугу, дин эркиндиги да. Ошонун бириси тургандан кийин, ошон үчүн билим берүү министрлиги да эгерде алар бир мыйзам чыгарып буга тыюу сала турган болсо, ал ошол конституцияга карама каршы чыккандыгы үчүн муну сот аркылуу Кыргызстандын жарандары жеңе алышат. Түшүнүктүү. Ошол жолук салынган нече сиңдилерибизге кайрылма жасай кетсеңиз, кандай өздөрүн туура кийиниш керек? Ал жерде мындай бир расмий жерде окуп, билим алып, иштеп жүргөндөн кийин да анда бир тартиби болуш керек да. Ошол тууралуу айтыңыз. Сиз туура айтып атасыз, бул бир мындай бир чоң бир көйгөй маселе болду. Анткени көпчүлүк учурда ошол билим берүү министрлиги дагы ошол 2009-2011 жылы ошол өздөрүнүн бир приказын чыгарганда дагы булар айтып атышты да, ошол диний атрибутиканы тыюу салбасак, бир чоң жоолуктарды салып атышат же мындай кийинип атышат. Анан дегенден кийин биз ошол билим берүү министрлиги менен да өтө көп иштештик. Ошол форманы киргизип атканда дагы биз ошол Кыргызстан боюнча ошол формаларды биз да тигип, мына мусулман кыздар болсо ушундай кийели, узун юбка же шым сүртүк кийгенге уруксаат бериңиздер. Биз дагы ошол Кыргызстан боюнча түшүндүрүү иштерин кылалы. Ошол ак жоолукка уруксаат бериңиздер. Биз ошол ак жоолук салынып, ак кофтасын кийип, юбкаларын кийип, ошондой жүргөнгө, ауратын жапканга мүмкүнчүлүк болуп, биз дагы мусулман жамаатына түшүндүргөнгө аракет кылабыз деп, биз мына 15 жылдан бери ошонун үстүндө иштеп келатабыз. Өзүнчө бир показтарды да кылдык, өтө көп иштер болду. Азыркы учурга чейин түшүндүрүү иштери болуп атат, бирок биз бул жерде түшүнүшүбүз керек да, бул расмий болгондуктан, демек биз бул жерде дагы мүйдө кийим эмес, ак кофта, кара юбкабы, серый юбкабы, жакшынакай кичинекей ак жоолуктарын ауратын жаап алып, кыз балдар барып окуй берсе болот. Биз дагы мусулмандарда көп аша чаап кетпесек да. Экинчи маселе, биз ошол эки экинчи ошол билим берүү министрлиги айтты, ушу жоолук салынганда кулак укпайт деген бир чоң бир бизге претензия коюшту. Анан ошол жыйында мага суроо бергенде мен сизди угуп атам десем, бул маселе чечилди. Экинчи маселени коюшту, мусулмандар спорт менен машыгышпайт, физкультурага катышпайт, ошон үчүн биз жоолуктукка тыюу салабыз деп. Ошондо мутакалим коому 2013 жылы биз веломарш өткөздүк. Ошол жылы өтө мына дагы 2013 жылда тыюу салабыз деген дайындоолор башталганда, биз ошол веломаршты уюштуруп, 1,5 миң кызга велосипед тептирип, өзүм ошол велосипедди тээп, ошол жерден биз бир эле Кыргызстан эмес, Орто Азия, дүйнө жүзүнөн көптөгөн журналисттер келип көргөздүк. Мына биз велосипед тээп атабыз, демек биз спорт менен машыгабыз дегенде, ошондо дагы Совет Безопасностьтан баары көрүп, ооба, мусулмандар машыгат турбайбы деп, азыркы учур мына 8 жыл болду бул маселе көтөрүлбөй калды. Демек мусулмандар спорттук кийим кийет экен деп. Мен дагы бир жолу ошол мусулман кыздарга кайрылып кетким келет. Эч качан коркпоңуздар, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды коргогонго. Кыргызстан сиздерге юридикалык жактан, мыйзам жактан толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эч ким сизге жоолук салынганга, иштегенге, окуганга жоолук салынып алып тыюу салбайт. Өнүккүлө, өскүлө, эгерде ошондой бир мындай адамдык бир факторлор болуп кала турган болсо, сиздер прокуратурага, сотко же бизге арыз жазсаңыздар, бул маселеңиздер чечилет го деп ойлойм. Түшүнүктүү, Жамал же, чоң рахмат. Мен ойлойм, жогоруда айтып кеткен маалыматтарыңыз же сиңдилерибиз үчүн пайдалуу болот деп ойлойм. Маегиңиз үчүн чоң рахмат.